урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Коомдук каналынын замана таңкы көрсөтүүсүнөн алыстабай туруңуздар. Элчорро Болотбек экөө сиздерди бул студиядан кайрадан тосуп алабыз. Жылдан жылга Кыргыздын улуттук улак тартыш оюну эл арасында зор кадыр баркка ээ болуп, жыл өткөн сайын азыркы заманбап спорттун эрежелерине ылайыктап өткөрүлүп, жаштардын спортко болгон кызыгуусун күндөн күнгө арттырып, аларды ынтымакка, биримдикке чакырып келет. Кече Кемин районунун Ат майданында көкпөр оюну боюнча мелдеш өтүп, Кеминдин чыгаан мекенчил жигити Арсалиев Эриктин колдоосу менен өтүп, жеңүүчүлөргө таза кандуу тай жана 100 000 сом акчалай сыйлыктар жана баалуу белектер коюлган. Белдешке Кемин өрөөнүн тандалып алынган эң мыкты деген улакчылардын 5 командасы катышып жатат. Турган-Балдар бешеки командасы ушу Эрик Арсалиевден уюштуруп атканына Кудай буйрса бир 10 жылдан ашып калды. Бул Арсалиевке биринчиден инибизге жаңы рахмат. Башка мына көп эле жигиттер бар, эми караган ушулда мына улагы десе улагын уюштурат, футбол десе футболун уюштуруп турат да, жылда 2ден уюштурат. Ат менен кыргыз болгондо жыл сайын ушу оюнга баары катышып бири-бири менен таанышып, бүгүнкү күн чоң, биз үчүн чоң майрам. Ден соолук биринчиден, мамлекетибизге тынчтык, биримдик калоо ушундайды. Өткөрүлгөн улуттук оюндардын мелдешине келген катышуучулар да, көрүүчүлөр да демедегиден көп болду. Аба ырайынын ачыктыгы оюнчуларга майрамдык маанай тартуулап, күчүнө күч, демине дем кошуп тургандай. Оюн жүрүшү жакшы, Кудай буйрса, ушуну уюштурган байкерге чоң рахмат. Ынтымактан отабыз барабыз. 4 айдан бери бир команда болуп келдик. Шабдан, Кызыл Байрак, Тарсуу, Балмагашуу. Бул оюндун максаты жаштарды ынтымакка, биримдикке чакыруу, спортко болгон кызыгуусун арттыруу, элди тынчтыкка чакыруу. Ал эми эң күчтүүсү бешеки командасы 3 упай менен жеңишке ээ болду. Экинчи оюнда биз чыгып, Кызыл Октябрь командасын утуп, азыр сүйүнүп турабыз. Бешеки айылынын жигиттерине биринчи очередте куттуктоо. Жакшылап тартып, байгеге жеткиле. Кудай буйрса байгеден калбай эле келип атабыз. Шынара Карасартова, Тимур Кожомжаров, Коомдук 1 канал, Замана студиясы.